Саламатсыздарбы кымбаттуу ага-эжекелер, урматтуу кесиптештер. Силерге математика предметинен PowerPoint программасында формулаларды, мисалдарды жазууну жана аларга анимация берүүнүн жолдорун колдон келишинче үйрөткөнгө аракет жасайбыз. Андыктан биз главныйга кирип туруп, ал жерден создать слайддын ичинен пустой слайдты тандап алсак жакшы, себеби пустой слайдда иштөө математика предметинде формулаларды жазуу үчүн жеңил болот. Андыктан биз вставка бөлүмүнө киребиз. Ал жерде фигураны бассак, биз өзүбүзгө тиешелүү болгон же болбосо каалагандай фигураны алып келип бул жерге түшүрүп алууга болот. Аны өзүбүздүн ыңгайга жараша ар кандай формага келтирип, чоңойтуп же кичинертип алганга мүмкүнчүлүк берилет. Андан кийин бул түс сизге эгерде жакпаса, вставканын катарында формат бөлүмү бар. Ал жердеги түс берип койсоңуз болот. Балким сары түстү берип көрөлү. Эми ал жерге биз мисал жазышыбыз керек. Мисал жазыш үчүн биринчи вставка бөлүмүнө киребиз. Написатты басып алышыбыз керек, себеби бунун бетине жазыш үчүн биз написатты басабыз, себеби биз пустой слайд ачканбыз. Кайрадан окшо вставка бөлүмүндө формула, уравнение, формулаларды жазыш үчүн атайын бөлүм бар. Бул жердеги формулада, мисалы, 5 деп жазып көрөйүн. Бул ак түстө экен, ак түс сарыда анча көрүнбөйт. Главныйга киребиз. Главныйдан тамганын цветин өзгөртүү үчүн биз каалагандай цветтерди тандоого болот. Балким кара түстү тандап көрөлү. Анан биз өзүбүзгө ыңгайга жараша буну чоңойтуп, кичинертип алсак болот. Тамганы чоңойтуп алалы. Биз бөлчөк жазышыбыз керек. Андыктан биз формуланын ичине кирип туруп бөлчөктү тандайбыз. Балким биздин бөлчөгүбүздө 21ден 8. Андан кемитишибиз керек. Кемитебиз. Кайсыл бир санды кемитишибиз мүмкүн. Балким 7ден 3 кемитип коелу. Ушундай көрүнүштөгү мисал берилди дейли. Барабар. Эми бул берилген мисалды биз жогору жакка чыгарып койчубуз керек. Эң башына, анда Enter'ди баса берсек, уже бул өзү автомат түрдө эң башына келип түшөт. Кийин биз бул жерге кайрадан бул мисалды чыгарыш үчүн эки жыбысын табышыбыз керек. Эки жыбыны табыш үчүн биз бул жерге сөзсүз жанагы вставка бөлүмүнө кирип, написатты басып, ошол написатты керектүү жерге коюп туруп, анан ошол жерге эки жыбыны тапканыбыз жакшы. Себеби ал анимация берүүдө бизге жардамчы. Туралса, бул жакта даяр нерсени алып келип туруп, бул жака коеюн, таштайын. Ctrl-V. Эми өзгөртөлү. 21 менен 7нин эки жыбысы ал 21ге барабар экендиги белгилүү. Демек биз бул жердеги 21 таап алдык. Дагы бир форматта биз албетте бул жактан написатты сөзсүз түрдө дагы басып алышыбыз керек. Андыктан аны Ctrl-C бул жакты белгилеп алалы дагы. Ошол написатты басып туруп, ошонун ичине таштайбыз. Ctrl-V. Бул написатты таштап алгандан кийин анын ошол сырткы бөлүмүнө басып туруп Ctrl-C менен белгилеп, аны копировать этип көбөйтүп алууга болот. Аларды бир нечесин көбөйтүп алалы, биз мисал иштөөдө бизге жардам тиет. Бир нече көбөйтүп алдык. Эми ал мисалдарды алып келип туруп биз керектүү жерге, андыктан буну тартыш үчүн плюс болгондон кийин гана тартышыбыз керек. Болбосо бунун форматы өзгөрүп, чоңоюп, кичинеп кетет. Балким ал жерге коелу. Биринчиси жалпы бөлүм 21 болгондугу үчүн биринчи мисалды биз өзгөртүштүн кажети жок. Ушул эле бойдон калышы керек. Андан кийин албетте экинчисин тартып келебиз бул жака. Экинчисин бул жерге алып келели дагы. Ортодогу белги кандай болсо, ошол белгини коюшубуз керек биз. Кемитүү болсо, кемитүү, же болбосо кочуу болсо, кочуу дегендей. Бул кемитүү болду. Бул мисалдарды биз кемитишибиз керек. Кемитиш үчүн форматта аларга жалпы бөлүм беришибиз керек. Барабар белгисин коюп туралы.
жогору жактагы 3'tü көбөйтөбүз. Албетте дагы эле ошол конструктор деген бар. Себеби биз формуланын атайын ачып алганбыз. Ошол жерден көбөйтүүнү тандайбыз. Бизге жалпы бөлүм 21. 3'tü канчага көбөйтсөк 21 болот. Албетте 3'tü 7'ге көбөйтөбүз. Андан кийинки учурда бөлчөктүн бөлүмү 21 боюнча калтырсак эле болот. Же түшүнүктүүрөөк болуш үчүн 7'ni көбөйтүп алалы. 3'кө. Сөздөр жогору жактагы бөлүм ошол 3 боюнча калышы керек. Себеби бөлчөктүн алымындагы бөлүмүн дагы бир эле санга көбөйтсөк бөлчөктүн мааниси өзгөрбөйт. Ушул боюнча калтырабыз. Эми барабар кайрадан эле учурга улап жаза берсек болот. Бирок анимация бергенде бизге жакшыраак болушу үчүн биз ал берилген санды кайрадан бул жактан дагы бир жана көчүрүп алган бөлүмүбүздү кайрадан бул жака тартып келебиз. Аны бул жерге алып келип коелу. 21'den 8 өзү жазылды. Өзү жазылат. Андан кийинки мисалыбызды дагы бир тартып келели. 21'den 8. Жанагы белгини кемитүүнү эми бул жака коюп койсок деле боло берет. Кемитүү 21'den 8 эмес, эми бул биз иштеп аткан мисалыбыз 21'den 9 болуп калат. 21'den 9 ошол мисалдарды чыгарыш үчүн кайрадан биз барабарды коебуз. Дагы бир бөлчөк. Анимацияны кайрадан сөзсүз түрдө башка койсок, анимация бергенде бизге жеңил болот. Барабар бөлчөктүн бөлүмдөрү бирдей, демек 8'den 9'ду кемитип коюш керек. Эгер батпай калса, бул жакты чоңойтуп алганга мүмкүнчүлүк берилет. Дагы бир жанагы жерден биз атайын даярдап алган написатты алып келебиз бул жака. Сөздүн өзү басылбай калды. Аны бул жерге алып келебиз. 21'den 8'den 9'du кемитсек -1. Бул бөлүмүбүз бул жерге келип жетти. Андан кийин бул шартты дагы бир сиз эгерде өзгөрткүңүз келип калса, дагы бир бул жактан жана даярдап алган бөлүмдү алып келесиздер дагы. Бул жака коебуз. Албетте берилген санды минус белгини бул жака түшүрүп коюуга болот деген сөздү айтыш үчүн биз бул жака дагы жазып койсок болот. Андан кийин дагы акыркы биз албетте ар бир мисалды иштегенде анын жообун жазуу маанилүү экенин билебиз. Балким сиз бул жерге жазып коюшуңуз мүмкүн. Бул мисалдын жообу 21'den 1 минус менен -1 деп туруп. Эми бул мисал бүттү. Эгерде сизге кайрадан эң аягындагы жоопту мисалды чыгарып атабыз да. Биринчи, экинчи кылып чыгарсак болот, же улап чыгардык. Анда биз иштеп аткан мисалыбыз, берилген мисал канча экендигин же болбосо жообун бул жака кайра жазып койсоңуздар да болот. Анда берилип аткандагы шартыбыз ушундай бир формат өзгөрсө, формуланын ичине кириш керек. Ошондо бул көрүнүшүбүз жакшы болуп эсептелет. Бул жерде контрол алсак бардыгын бир белгилеп берет. Биз көрүнүшкө жараша балким мунуларды сиз ар кандай форматта чоңойтуп алышыңыз мүмкүн. Бул жактан өзүңүзгө жараша
формат берип туруп чоңойтуп алганга мүмкүнчүлүк берилет. Балким бул мисалдарды ошого жараша чоңойтуп алсак болот. Берилген мисалдарыбыз бул мисалды биз чоңойткондугубуз үчүн булар бири-бирин тийип калып атат. Ушул эле бойдон калтырып койсоңуз деле болот. Эми биз анимация берүү бөлүмүнө кеттик анда. Биз белгилейбиз. Биринчи ошол биз даярдаган шартты кантип анимациядан чыгарабыз. Ал чыгарып атканда биз балким аны төмөн жактан чыксын мисалыбыз. Албетте бул мисалды чыгарыш үчүн биз кийинки экинчи чыга турганды белгилейбиздер, же ошонун үстүнө алып келип бассаңыздар эле болот. Ошону белгилеп алып туруп, кайрадан анимация беребиз. Добавить анимация, себеби биз бир эле бетке кайра-кайра анимация берип атабыз. Аны чыгардык. Шарттагы анын эки жыбысын таап алышыбыз керек. Берилген мисалдын эки жыбысы. Андан кийинки берилген шартыбыз 21, кайрадан өзүн жазабыз балким. Кийинкиге дагы анимация берип коелу. Ага мындайча анимация берип коелу. Ар бир анимация сиз жанагы напечаттан тандаган бөлүмгө ар башка анимацияларды берүүгө мүмкүнчүлүк берилет. Балким арттан чыгарып коелу. Анимация чындыкча форматында кийинкиге беребиз анимацияны. Ошентип ар бир бөлүмгө өз-өзүнчө анимация берүүгө болот. Мисалы бул аягындагы жоопту ар кандай көрүнүшкө келтирели. Эң аягында жообу бизге балким жогору жактан түшсүн. Ушундай бир нерселерди даярдап бүттүк. Эми кийинки бетке өтүп алалы дагы. Ал жерге биз кандайдыр бир Ctrl-C бир математикалык тапшырма ташташыбыз мүмкүн. Пустой слайд болгон үчүн бул жерге каалагандай форматта аны өзгөртүп алууга мүмкүнчүлүк берилет. Эми сиз ушул жерде могу жерге ушул мисалдын жообун жазгыңыз келсе, дагы эле ошол вставка бөлүмүнө киребиз. Вставка бөлүмүнөн жанагы фигурадан каалагандай бир фигураны тандап алып туруп, ошол жерге алып келип коебуз дагы. Мына жерге. Ошол жерге алып келип жана суроо белгисин жабабыз. Андан кийин сөзсүз түрдө вставка бөлүмүнүн ичине киребиз да написатты тандап туруп, ушунун үстүнө келип бассак, ал жерге түшөт. Демек биз бул мисалдын жообун жазып коюуга болот. Ар бир мисалдын жообун жазып аткан мезгилде аларды чыгарып атат. Биринчиден экинчини кемитиптир, 2 чыгыптыр. Ага биринчиге экинчини кошуп 8 чыгыптыр. Демек 28 8 кошсок 10 болду. Ошентип экөөнү кемитебиз. 4 болот экен биринчи. Андан кийин экөөнү кошуп койсок 10 болот экен. Бул мисалдын жообу 410. Главныйга киребиз. Ал мисалды форматын чоңойтуп алабыз. Чоңураак бизге көрүнүш үчүн түсүн башкача бир кызыл түсте берип коелу. Бул жерге батпай калды. Биз аны керектүү форматка чейин чоңойтуп алууга мүмкүнчүлүк берилет. Эми ушуга дагы кайрадан анимация берип коелу. Өзүнө эле анимация беребиз. Бул жооп каяктан түшсүн? Жогору жактан түшсүн. Эми ушул даярдаган слайдыбызды кайрадан көрүш үчүн биз F5 клавишасын басышыбыз керек. Бастык, кайрадан эле түкөтө берели. Сиздерге салгыттын Акылбек Нурсултан. Балким геометрия алгебрада жазып койсоңуз болот. Биринчи мисал 5тен 3-кө 4төн 1-ди кошушубуз керек. Жалпы бөлүм табабыз 20. Бирдей бөлүм келтиребиз. Алымында бөлүмүндө бир эле санга көбөйтсөк эч нерсе өзгөрбөйт. 20дан 12, 20дан 5,
бөлүмдер бирдей болгон үчүн алымдарын гана кошобуз. 20'dan 17. Demek жооbu 20'dan 17. Экинчи мисалды карап көрөлү. Ал мисалды карап атканда 21'den 8 минус 7'den 3 барабар канча чыгат? Азыр биз бул жерде жанагы жоопту анимация бербей койгондугубуз үчүн эң акырындагы жоопко ал ушул жерде калып кетти. Эң аягында дагы бир анимация берип коюш керек болчу, ал эң аягында чыкмак. 2 21. Demek 2 21 болду. Андыктан биз биринчисин өзүн жазабыз, экинчисин 7'ge көбөйтүп 3'кө көбөйтсөк 21 болот. Жалпы бөлүм беребиз. 8 кемитүү алымдарын гана кемитебиз. Аны бул түрдө жазып койсок дагы болот. Демек бул мисалдын жообу 21'den 1, минус 21'den 1. Андан кийинки биз үйгө тапшырма бергенбиз логикалык суроо боюнча. Бул суроонун жообун табыш үчүн туура жообу 410. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.